Урматтуу кесиптештер, суроолор барбы? Барбы? Анда биринчи сөз суроо берүүчү үчүн Адахам Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Азыр баяндамачы айтты, эч кандай сунуш келип түшкөн жок дегендей кылып. Сунуштар биздин жогорку кеңештин эксперттик топторунун берген сунуштарын караса, ал жерде сунуштар бар, сын пикирлер бар. Ал жерде сиз айтсаңыз, 6-чы президент болуп атат, 6-чы президент 6-чы жолу өзгөртүү киргизип атат. Ар бир келген президент ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип олтуруп келатат. 97-жылы биринчи кабыл алынган бул мыйзам 97-жылдан 29 декабрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 6 жолу өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Туура? Туура. Сиз олуттуу деген 3 позицияны көрсөтсөңүз да, мына соңку мыйзам кабыл алынган бул 2011-жылы 2 декабрында, 29 ноябрында кабыл алынган 226 номер менен. Мына ошол соңку кабыл алынган мыйзамды принципиалдуу эмнелер өзгөрдү? Азыр жаңы конституция кабыл албадыкпы? Бул конституцияга тиешеси жок. Ошонун негизинен соңку мындай принципиалдык эмени айтканда, биз азыркы долбоорго Конституционный соттун төрагасын күзөткө алганын киргизип атабыз. Экинчиден, көп статьяларды мурунку закондо 27 статья болчу. Азыр биз азайтып 23-кө эметебиз, анткени башка закондар уже кабыл алынбады. Улуттук коопсуздук органдар боюнча, контрразведывательный, разведывательный деятельность, антитерроризм деген кабыл алынып, ошолго биз көп немелерди, значит, оперативно-розыскной деятельность бүтүп элек, ошого көп статьяларды биз ошо тияка соответствие кылып атабыз да. Ал лишний жазылган көп сөздөр бар болчу. Биз азыр тактап чакан кылып атабыз өзүбүздүн мыйзамды. Чаканган анан көп определенияларды тактап атабыз да. Экидей кылып, мүнөздөй кылып трактовка кылбагандай кылып. Ошонун негизинде. Дем урматтуу кесиптештер, бул өзү консервативдүү кызмат. 2011-жылдын ичинде эле 4 өзгөртүү киргизилди. Сизге ушундай бир кызыкчылык, мындай бир ар бир келген кишинин кызыкчылыгына жараша өзгөртүү пайда болуп аткан жокпу ушул мыйзамга? Анан мен текст боюнча кетем. Азыр концепциясы боюнча сурап атам. Макул, жооп жок. 6-чы берененин 3-чү пунктун караңызчы. Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырып жаткан мезгилге анын үй бүлө мүчөлөрүнө, жубайына, жашы жетелек балдарына, жашы жетелек балдары канча? Азыркы президентти? Мыйзамда жазылып турат да, жашы жетелек балдарына. 18 жашка чейин. Ошон жазылбайбы бул жашы жетелек деген? Жашы канчага жетиш керек? 18 жашка чейин. Ушинтип жазса болбойбу ушул жерге? Макул жазып коелупсуз. Жашы жетелек дегенди ар кандай түшүнсө болот да. 7 жашка чыгыш керекпи, 9га чыгыш керекпи? Мыйзамда так көрсөтүлүүсү шарт деп атканым. Экинчиси, 11-чи беренени караңыз. 3-чү пунктунда макулдугун берген адамдар менен кызматташууну, мындайча айтканда, сексоттор да, ошолорбу? Туура. Сексоттор жарандар өзүнүн добровольный катарында завербованный. Антты айтсак деле болот. Мына ушунду айтыш керек да. Мына макулдугун берген адамдар менен кызматташуу мамилелерин купуя негизде белгилөөгө дейт да. Ол деген ошол сексоттор деп коет. Мына ушулар менен мындай бир мыйзам жакшы. Бирок мыйзамды кандай пайдаланабыз? Бизде жаман нерсе жок, баары жакшы. Конституциябыз керемет. Окуган киши ыйлап жиберет бактылуулукта. Бирок пайдалануусу кандай? Мына ушундай жерлерге бираз сиз тажрыйбалуу инсансыз, 9-чу бөлүмдүн жетекчиси экенсиз, 9-чу башкарманын, Ооба. Бүтүн узун кулак, көрөгөч көз силердин кызматыңарда да. Мына ушул башка мамлекеттерде ушундай бар, мындай жазуулар, мыйзамга жазып койгон учуру барбы? Бар.
Если биз Российской Федерацияны алсак, ал именно мынау функциясы аякта наоборот более расширенный. Мен функцияны айткан жокмун, формулировканы айтып атам. Ал кандай формулируется, мисалы Российская Федерация, ФСО кандай формулирует? Тоже на добровольной основе оказывают содействие, на конфиденциальной, гласной, негласной деп аякта деле ошентип. Мыйзамда Мыйзамда. көрсөтүлгөн. Ооба, көрсөтүлгөн. Туура. Как их называют? Ал уже закон ОРДМге кетет да аякта. Ал аякта кантип айтылат билбейм, бизде ар кандай айтсак болот аны. Негласные помощники, добровольные помощники деле айтсак болот. Ал уже ОРдун негизинде болот да, и жана об органах национальной безопасности мыйзам негизинде болот. Азыр Жумгалбек Кумарович, мындай да, ОРдны азыр өзүңүз билесиз, башта канча биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз тең мамлекетчилбиз, түшүнөбүз. ОРды башта канча уюмда бар эле, мамлекеттик уюмдарда? Мындан бери 20 жыл башта. Айтсаңыз, канча өлкөдө, канча уюмда бар эле? Силовой структура, правоохранительный органдарда бар. Ошону эсептегенибизде. МВД да, ГКНБ да, Финполиция да. Финполиция кийин кошулду. Да. ГУИН да. ГУИН дагы кийин кошулду. Мына көрдүңүзбү? 3 эле структурада бар эле. Азыр канчада? Азыр чек ара кызматында бар, азыр бажы кызматында бар, азыр айлана ким жакшыраак мамиле кылып кирип чыкса эле ошо ОРдга укук алып чыгып атат да. Чек ара кызматта мурунда болгон, өзүнүн карашы. Чек ара кызматы в рамках ГКМ болгон. Болгон. В рамках ГКМ. Экөөбүздүн көз алдыбызда өттү да ушул тарыхтардын баары өзгөрөсү. Башта 2 эле мамлекеттик уюмда болсо, азыр иттин улу байгарасына чейин берип бүттү да ОРдуна. Туурабы? Ошону менен кадыр кетти да. Мен эмнеден коркуп атам мен? Караңыз. Мына ушул 8-чи берененин 15-чи пунктун карасаңыз, мамлекеттик бийлик органдарынан дейт, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардан зарыл болгон маалыматты акысыз алууга деген өтө коркунучтуу жери ушул да. Менчигинин түрүнө карабастан зарыл болгон маалыматтарды алуу. Бирөө мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алат маалыматты, бирөө жеке өзүнүн кудасынын, жээнинин, тайкесинин кызыкчылыгы үчүн да маалымат жыйнайт бизде. Жыйнайт маалымат. Баарыбыз бир элден, бир жерденбиз, билебиз. Мына ушуну сиз дасыккан кызматкер катарында кантип ушуну залалдаштырса болот да мындай бир. Алхан Кисебаевич, биз СГО болсо уже 30 жыл болду, биз быйыл 30 жыл болот. Биз только маалымат алганда интересах обеспечения безопасности объектов алабыз. Башка случайларда бир да жолу алган эмеспиз. Бир дагы жаран же бир дагы организация биз жалобы деп келелек ушул моментке чейин. Мен муну эмне үчүн сурап атам? Жетекчиликтерден мындай бир маалыматтар болуп атат да. Айылда жүргөн пенсионерлерден бери тыңшап аткандарын. Ошондон улам айтып атам да сиздерге. 19-чу беренесин, 19-чу пунктун карап көрүңүз. Кайсы берене? Азыркы эле 8. Тейлөө боюнча иштерге карата жеке жана юридикалык жактарды жана алардын уруксатын текшерүүгө. Караңызчы. Биз баягы Иван Грозныйдын тушунда опричнина болгон да, билесиз да, тарыхтан, Муну ушул жеке турмушка кийлигишип кеткен жактарын бир аз абайлаш керек да. Этият болуш керек да. Бул конституцияга каршы да. Мен маселе жок, мен мамлекетчилмин. Сырттан конок келеби, мамлекет жетекчиси келеби, Кыргызстандын ичинде жүргөн болобу, бекем коопсуздугун кармалышы керек. Бирок ошол чапандын астында момундай беренелер кирип кетип баратат да, пункттар. Бул өтө кооптуу да. Бул пункттар мурун эле бар болчу. Биз жаңы киргизген жокпуз муну. Бул мурунку азыркы действующий закондо да бар. Туура. Бирок бизде 11-чи жылдан кийин кирди да булар. Биз айтып атпайбызбы, экөөбүз бир эле учурда мамлекеттик кызматтарда жүрөбүз да. 11-чи жылда бир эле жылдын ичинде 4 өзгөртүү киргиздиңер да ушуга. Башта бул мыйзам аябаганда бир жеткиликтүү деңгээлде эле да. Бул мыйзамды колго кармагандан адамдар чочулайт эле да. Азыр эшик ачылып кетти да.
Кандай дейсиз? Өзүңүз деле салыштырып атасыз да, 30 жылдагы баштагы кызмат менен азыркы кызматты салыштырып атасыз да, башка да. Сиз жакшы билесиз го, биздин кызмат чисто узкоспециализированный. Но информацией пользуются многие. Биз маалыматты только в пределах өзүбүздүн компетенциядан эле алабыз, если керек болсо. А так Мындай, Жомарт Кумарович, чыгып кетип баратат да. Чыгып кетип баратат. Азыр бир коллегабыз айтты го, ушу блогерлерди аябай катуу колдонуп кетип баратасыңар да. Бизден чыккан жок деп коюп атасыңар да. Адырхан Кимсай, бизде блогерлер жок биздин кызматта. Биздин кичинекей чакан кызмат, билесиз. Ортомчулар бар. Биз техникалык колдоо, только защитаны колдонобуз. Средства нападения деген жок, билесиз да. Ортомчулар бар да. Мына мамлекеттик күзөт органдарынын милдеттери 12-беренен караңыз. 10 пункттун 2-абзасын карасаңыз. Турак жана башка жайларда жана жер участоктарында жашаган жарандардын жана башка адамдардын эркине карабастан аларга кирүүнүн баардык учурлары жөнүндө мамлекеттик күзөт органы 24 сааттын ичинде прокурорго кийин сот тарабынан көрсөтүлгөн аракеттердин мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү үчүн кабарлайт дейт. Мына ушул Кыргыз конституциясынын адам укугунун талаптарына кескин каршы келет. Жок дегенде ушуну мындагы жазбайлыбы? Турак жана башка жайларда жана жер участоктарында жашаган күмөндүү жарандардын деп жок дегенде күмөндүү деген сөздү кошуп койбойсуңарбы? Каалаган үйгө кирип барыш мүмкүн эмес го. Бул биз жаңы киргизген жокпуз бул эменичи пункту. Мен ушуну айтып атпаймынбы? 11-жылдан бери мен жокмун, 2009-дан бери билесиз. Кесиптеш биз экөөбүз. 2009-дан бери кеткенмин, 2022 келдим. Ошондон бери 11-жылдын ичинде 4 жолу өзгөртүү киргизип, ушундай позициялар кирип кетти да. Сиз окуп көрсөңүз макул болосуз. Бизде эме деп турат, исключительных случаях, если кылмыш биз кайтарган. Ал орусчасында. А бирок кыргызчасында адамдардын эркине карабастан кирип кетүүгө укуктуу атат да. Ал формулировканы алмаштырабыз анда. Рахмат. Рахмат. Балекеттин баары ушунда. Кандай колдонот? Сиз буйрукту берип коесуз, ал жакта бир капитан аткарат да. Мисалы, мындай нерселер көп болот. Экинчи окумга уже киргизип келебиз. Экинчи окууга анда мына Чыңгыз Азаматович угуп атасыз да. Мына стенограммадан алып туруп эле ошо экинчи окууга киргизсеңиздер. Дээрлик негизи мен жана айттым, консервативдүү кызмат, бардык мамлекеттерде бар кызмат, бирок ушунун эсебинен бираз өзүнүн пайдасына колдонуп берген 3 позицияны айттым азыр. Экинчи окууда карап көрсөңүздөр. Рахмат. 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 Кийинки сөз Нуралбек Тургунбешевке берилет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нуралбек Тургунбешевке берилет. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Урматтуу баяндамачы, эми бул жерде жазылгандарды баягы Адахан Кимсанбаевич журналист болгондон кийин эптеп тиягынан биягынан сизди кыйнап айттырып алды. Анча-мынчадан колунан келбейт эле муну айттырыш. Сизге кыйын болуп атат. Себеби дене сиздердики ушундай аябай узкий көп нерселер мындай ачык жооп бериш да кыйын да. Негизинен туура айтат Адахан Кимсанбаевич, бул консервативдүү кызмат бардык эле жерде окшош дээрлик. Буга чейин болуп келген, мындан кийин да боло берет. Ошон үчүн негизин концепциясын колдоп биринчи окууда алсак, анан айтып атат, анча-мынча баягы өзгөрткөнгө боло турган жерлерге мына баяндамачы деле макул болуп атат. Ошон үчүн суроо мындай аз айтып эле мындай колдоп койсок жакшы болобу дейм да. Ошону Чыңгыз Азаматович добушка койсоңуз суроо жоопту аз айтып элечи, түшүнүктүү да.